ушу татыр эле мындай жок болуп кеткендей сезилген да. Элдер 25, 30, 35, 40 болбосо 20, 30, 40 деп тоскондор деле болуп жүрөт да. Эми жакшы отурда анаракы камчын алып баары чогултуп жабарган болушуп. Эми баарыңарга ден соолук. Бала кез өтүп уже дөөлөктөй карлыктарга башпалап алдык. Ошондой 3 кызыбыз бар, 3 неберебиз бар. Анан баягы мен шаарда автобус айдап жүрдүм, городской академияны алып иштечү. Мен 33 маршрут айдачу. Анда санда түшүп калчу. Анан кийин прапорщик кезиндеби? Жок, анан тиги Раматов Дайрасан кимдин байкеле болуп калат. Жумабайды. Ошол киши менен иштешип анан ошо жактан байкеле болуп. Анан 2006 программа судуда да жүрүп пенсия. Жолдошум Чолпон Таган. Чолпон. Салык кызматында экинчи даражадагы кеңешчи. Ошондой кызматтын берип атабыз. Ошол анан баарыңарга ден соолук, баягы иштеги ийгилик, үй бүлөдөгү аманчылык, бала баккандын аманчылыгы. Биз сүйүнүп атабыз. Turmuşta конечно, öğretim olurken jamancılık жақсылық екі жақтан жүреді екен. Барын эле башаман эсенибиз. Бул жерде айрымдардын жолдоштор өтүп кеттир. Жаткан жерлери жай аман саламат болуп, жерге жагып бармактарында болбой жүрсүн. Анан эң чоң байлык арабызда Баатыр энебиз бар экен. Ошо Баатыр энебиздин ушу 7 баланы тарбиялап чоңойтуш деле кыйын жатабыз. Анан ден соолугуңуз берсин, аманчылык эсеңиздин болсун. Эң чоң байлык сизде экен. Буларда свет күйбөйт экен да. Ошо насыяттап калган экенсиң. Жүкүн жөнүндө да айтпайсың, сен жөнүндө айтпадың. Анан эми жүкөн жөнүндө айтат турган болсом, биринчи көргөлө сүйүп калып ага ачып кеткен. Любовь с первого взгляда деп элечи. Көрүнүп турат ошо. Сааты чыкпай атса керек да. Эмне дейлигини? Жаштыгыбыз, балалык кезибиз, чоңойгон жерибиз баары бир, өскөн туулган жерибиз дегендей. Ошолорду эстеп, балалыгыңды эстеп, бир башка бир доорго барып келгенде өзүнчө бир жакшы нерсе экен. Өзүнчө отуруп алсаң аны эстебейсиң деле да. Эмне дейин, баарыңарга ден соолук каалайм, үйдөгү, үй бүлөдөгү бакыт каалайм. Балдардын урмат сыйын көрүп, төрдө отургула, бай-байынча болуп баарыңар. Анан 20 жылдык, 10 жылдык, 30 жылдык деп отурбай мындан ары семья менен деле катташа берсек жарышат да ошол учурга келип калдык. Өткөндөгү жолукканда Сакен экөөбүз такси менен кетип баратабыз да жалга. Ушинтип классташтар чогулду, кандай мындай деп келатсак, бизди алып келаткан бала айтат, ушу кемпирлердики жаман өттү, апаңдар да эле кантайып алышып кеткен. Классташ чогулду. Силерге ким болуптур классташты деп. Сакен экөөбүздүн жаныбыз чыгып кетти анан. Ай бала эмне деп атасың? Ошентип сүйлөйт экен. Биз ошо кемпирлердики жаман өттү. Андай
мен ошол картайган кезде керек экен да негизи. Пенсияга чыгасың, үйдө турасың, балдардын өзүнүн кругу бөлөк, коому бөлөк, сенин ичиңдеги нерсени алар менен сүйлөшө албайсың, айта албайсың дегендей. Ошондо аман болгула, бар болгула. Мындан 49 жыл муну кандай суу болсо, так ошо суу боюнча жүрө бергиле. Үйүңөрдө бактылуулуктун, сулуулуктун, жылуулуктун даамы татып жүрө бергиле. Кандай жакшы сөз, Кыздарга тиешелүү жакшы сөз. Ауылда турам да. Кай жерге чыктың да? Свет жок дагы, ошо туура айттым мен. Байгер Аманбаев айтканда. Свет күйбөсө малчыларды кошолду да эрмегиде. Бала көбөйдү. частный иштедим, шенистек иштедим. Катуураак сүйлө. Узуруштан өтүп деп отур. Анан карап турсак, ошого деле бизде жетет экенбиз да. Көчөркөлөр мындайды классташтар мына азыр пенсионер болуп барыңарды көчөгө өтүп кеткен карлардын күнү менен бир сыйрап куттуктап өтөйүн. Биз деле карлардын санына кошулуп калыптырбыз. Пенсия алгандай ошол да. Анан экинчиден мугалимдердин майрамы бүгүн. Майрамдар менен Siz de mugallim. Mugallim. Отличник. Да. Okuwan mı? Telefon. Yine de. 3 Ошол эми ырсалдын ынтымакты, мындан ары ынтымакты болуп жүрөлүк, жакшы сөз жана эргитет, жаман сөз жанга кетет деп. Кудай буйрса, бирөөбүздөн жакшы сөзүбүздү деле аябайлык. Жаман сөз андай болсо кала берсин деп ар жактачы. Биздин эмне өсөрүбүз калган, жок өлөрүбүз калды дегенде келатат бизге деле поездга жакында. Бирок ошончо дагы калган өмүр кечүүбүздү эчтен берип, Кудай буйрса бизди сыйлашып алалык. Сый дегенге не жетсин? Алыс болсок, жакын болсок деле өкмөткө иштедик, өкмөт берген пенсиябызды жолуратып кылсак дагы эптеп келип бири-бирибизге жакшы сөздү аябай иштерге мына илгерки классташтар азыр кадимгидей бири-бирибизге жеңил сүйлөшүп отурат. Куда сөйөктүн ортосуна керек болсо мынтип сүйлөшөбүз. Аяштар, кыздардын жолдоштору, аяштар, балдарыбыздын келинчек колкулары, жалпы ушул күнү ушундай топтошкон ичинде жолугушуп отурганыбызга абдан кубанычтуубуз. Негизи канча жыл мен 6-5 класстан окуп турмун. Баягы Абдыкадыровдун ыры бар го, жакшы күндү жагындап жүргөн адамсын сүйбөсөң да эмнеде саламыбыз түз болсун бир ошол өңдү дегендей. Эми дайым чогуу жүрө албасак да, чынында бала кезде жакшы мезгилде чогуу өскөн, чогуу жүргөн балдарыбыз классташ деген ошо баалуу нерсе дайыма саламыбыз түз болуп, карым-катнашыбыз мындай да күчөп бара тыкыз болсун деп. Эң негизи деген аман эсенчилик болсун. Ушунча жылда жоготуулар болуптур, алардын жаткан жери жайлуу болсун, калгандарыбыз төрт көз үстүгөр болуп, тез-тезден жоготдум. Минобразованиеде иштедим, Кыргыз патентте иштедим, ГРСте иштедим, анан Караколдо обл администрацияда иштедим. Ошо. Анан баардык иштеген жериме эмне үчүндүр ушу Ысык көлдөгү ишим жагат да өзүмчү. Өзүбүздүн элге кайсы болсо, эмгек сиңирдим деп ойлойм, аракет кылып жакшы иштедим. Аларда мени жакшы жаман кылган жок. Мамлекеттик кызматтын советник, кеңешчисимин 3-раунттагы. Ошо азыр болсо пенсияга чыккандай мамлекеттик кызмат 65 жашка чейин, анан ошо пенсияга чыккандан бери бул жерде Жумалиев Аманновалардын университети бар, Международный медицинский деп Пакистандык индиялык балдар окушат, ошол жерде жалпы бөлүмдүн башчысы болуп иштейм ушул тапта.
ошол мен тапшырма калам. Андан кийин эң негизи силерди баарыңарды аман эсен көргөнүмө кубанычтымын. Мен ойлочумун чыккан кыз чийден тышкары деп анын үстүнө менин тууган туушкандардын жерим башка, жетөөбүздөн. Мен ата-энем Гүлбөсүмдүкүндө болуп кызматка келип анан тоңдо чогулуп калдым. Анан кийин менден башкалары жолугушууда жүрүшөт, бул классташтар биз менен катуу карым катнашта болуш керек деп ойлочумун. Андай эмес экен. Эми мындан ары орусча айткандай лучше поздно, чем никогда, мындай болду, мындай болду деп кейбейли жаш кезде же андан кийин деле 20 жылдыкка барбай калдык, өйдөгүдөй ар кандай түшүнбөстүктөр болсо баары артта калсын. Алдыда турган аз убакытты только бирибизди сыйлап, түшүнүшүп, бирибизди көтөрмөлөп, бирибизге жагымдуу сөз сүйлөп жолугуп жашап өтөлүк. Мындан аркы эмне дейм эми баарыбызга ден соолук. Балдарыбыз баарыбыз бирден эле өсүп жетилип, чоңойтуп, анар айткандай неберелер чогойуп калды. Ошол неберелердин тойлорунда чогуу бололу. Эң башкысы ынтымак. Анан ортобузда эле дайыма тойлорду кезип жүрөлү. Аман бололу, бар бололу. Ошол классташтардын катышы үзүлбөсүн. Биз силер үчүнбүз 20 жылдыкка деле силерди деген колдон келишинче тозгонбуз. Ал кезде мынчалык деген баягы эме болуп кете эле элек да. Анан азыр болсо Кудайга шүгүр, канат айткандай балдар деле деген колдоп ушул мүмкүн. Анан эми жакшылыктарды кезип жүрөлү. Баарыңарга ден соолук. Келип алып коелу. Жок, эң биринчи экөөбүз жалгыз отурдук. Келди да жыйнайын деп атам деп, макул экөөбүз келип 5-11 саат отурдук. 11 саат. Саат 4-тө, түнкү 12-де кеттик экөөбүз. Экөөбүз пиво алдык, пиво алдык, аракта башкан жокпуз, пиво алдык. Кечке сүйлөшүп сөзүбүздү түзбөй, кечки саат 4-тө келген 12-де кеттик. Кафеде. Ошол менен келин кыздарды жыйнайбыз, чогултабыз деп анан андан кийин анан 6 кыз чогулдук. Биринчи класстан 10 класска чейин окуган жокмун. 3 жыл точно окудум. Но все равно как-то вот вы самый родной, да, из школьных. Ошол школа, мектепте чогуу окуган. Мен да помню, барча орусча үйрөнүп калган. Ошол үчүн мен андай кичине сүйүнүп кезигишип атканда. Конечно, жалко кетип калганда. Кетип калышты. Мурат, ты помню, Асабакендин немеси болчу, водители болчу. Мурат. Жумали. Да, Асабакен водитель болчу. Анан Токмокко Асабакен жака командировкага келип жатканда Токмокко биздикине кайрылчу, Мурат тайына келчү, сүйлөшүп. Жалко, аябай жакшы жигит болчу. Калгандарыбыз ушу азыр отургандар аман эсен бололу. Үйүбүз менен, бала-чакабыз менен. Бүгүнкү ушул мероприятияны собирать эткен жигиттерибизге чоң рахмат. Аябай жакшы отурабыз. Мне кажется, очень отлично, шикарно. Баарыбызга ошо ден соолук. Туз буюрса, Кудай буйруган менен учурга бүгүн 4 көзүңөрдү, 5 көзүңөрдү жаркыратып бүгүн тастапканга отуруп калдык. Ушуга да Аллага ыраазыбыз, аман жүрөбүз дегендей. Ошол анан можден таанышып алсын, толук мынакей. Тетиги төрдө отурган киши мени сүйүп, ошону менен жашоом өтүп, бала чакалуу болгон ал киши. Эгерде 20 жылдыкка келгенде Келген. жок. Кыздарчы, мына Гүлдара келген жок, булардын баары почти келген жок. Роза келди, Макен, Эркин келген жок, Гүлнара келген жок. Ишакан барган, Анара келген жок, Гүлдөсүн келген жок. Мен келген жок. Каныбек келген жок, Илма келген жок. Бул жерден келгендер 2-3 эле кыз келген. Негизичи. Ошондо Шаршембекти даана таанымакта ким экенин. Kanatbek klассташтарга баратасың. Мени сыйлап койгула. Эркеш. Классташтарга баратабыз. Буюрса. Эркеш.
Kanattan tiyattan bir de mal olsak bulma mı sürütüşür? Neyle? Bana Mongay boğumdun içinde gelen tavası. Boğumdun içinde. Ya karakla çıkan da boğuluz. Mosto remonto. Oy klassdaşlar. Az baravuz dep koyul, az baravuz. Niye bağlar? Yoktular şöyle yolda. Şunda bizde. Arkadaşlar, bir tuğanlar, biz birinci klasdan şu 12 klasga çeyin çok okul. Başta bir tuğandan da artık ortalıktan biz bunda emetkende ayvay emseydik şu gündükçü. Ayvay samadı güttük degende. Ana Kuday Taala şu bugün köye buyurttur, bugün ayvay jakşı günüken şu günümüz kut bolsun. Janağı günümüz ayda olsak tabi aman esen bolup 10. klasda bundan keyin 50 yıl ötüp 50 yılda el canını 100 yılda cel canını el canını biz çok hatta çok öyle olduk. Nevire çöğrölü, kıvralı olduk degендей. Anam şunu barıptan Kuday kut kılsın, Kuday Taala dile bizde şunday gündü oşo 10. klasda бүтүп atkanda aytsa gerek. Sizler жаш балалар ондай 50 жылдыктын ондай баланчанчы күнү баландай өткөзөсүңөр 4 көзүңөр түгөлдө тим арабыздан классташтарыбыз кетип калгандар болду алардын арты кайырлуу болсун биз аларды ар дайым эстейбиз ар дайым анан Кудай жазуу буйрук ошондой экен ага дагы почти иш керек экен да эми бүгүнкү күн үчүн koyul andan keyinki sözler kalo tilekte. Klastaş kızlar benim balдар kanday keçti. Canımızdalar biz diye hiç bana öğretti. Bir kere aslında keçti kızlar menenle balдар. Yani kanday keçeriz, kaydan balo, kanday kaysayda, kays pis oldu. Bağırız kaldı, hırgayı getiririz. Bülbül Rozo'dan başladı da öyle bir gün cırkı bakalım dedi yok tutmadım ben. Ayşe'nin koy gözüm bakanda konunca itti var mı tıktı. Şunday ideya payda oldu. Şunu önüktürüp kiletamiz. Группабыз бар дегендей. Группабыз вообще художественный жағынан, технический жағынан да на высоком уровне. Өзүңөр көрөтөсүңөр андан кийин анан келиндер аяш кыздарыбыз, анан күйөө балдар дебейчи, аяш балдарыбыз жөнүндө айтпасак да болбойт. Ушундай деген келишкен, өзүбүзгө жарашкан, бизден дашкан адамдар экенсиңер, келиндер жаркылдаган ушундай. Биздин класска да чы класс болсо да деген балет этишет экен, чын жүрөктөн. Аябай жакшы. Бар да ошону 10 чак класста болду. Эң тентек жакшы кездерде окуп турубуз да. Ай сен атаман болуп жүрбөдүңбү? Иә. Атаман болду. Эмне болду? Атаман. Билбейм, ошо эле болчу бетер урушат. Чөдөрмө болуп салып эсетеңде фарктан кожук чыгып калат. Буфетке чыгып ойлоп, эркага кийин ойлоп, буфетте жүрсөң да ойлоп. Ошо келгиле жакшылык болсун, мына жакшы күн, жакшы сизди көрөм, чогулам, келем деп келдим мен сиз тоңдо жүрүп. 10 жыл чогулуп калып келгенде мен буларды айтпадым, мен аны эмне келишпейт деп жөнөдүм. Мен сиз менен 10 жыл окусам такыр чыкпай, барыңарга жабышып алмакмын. Өзүмдү активный работа. Ошол жакшылык барыбызга, иштерибиз ийгилик, бала чаканын небере чөбөрөлөргө урмат чейин көрөлүп. Кудай барыбызга күч кубат берсин. Эми тияка кеткендер арттары кайрылуу болсун. Барыбыз уруп атабыз. Кудай күч кубат берсин барыбызга. Ошондой күч кубаттуу болуп, эми тоңго
Şarkı dese şarkı geliriz de. Buyursa. Çizgilim aytıp koçumlukta ve gidip durarız. Gelgile. Жақсы тұрмышта жашайбызда. Bunda ak kartı aldım. Gelin de koydu mu? Әрбіреулер өзіңіздің үйіңізді жарық болып, енелік, мейіріміңізді балдарыңарға төгіле аман болуы, аманшылық болсын. Біздің 50 жылдықтағы ушундай жакшынакай маанайда өтсүн. Бүгүндагы аябай мелек кичинекей баладай бири-бирибиздин сөзүн тутпай монтубуз, ошондой болуп жакшы өтсүн. 50 жылдыгыбызда баарыңарга ден соолук, аманчылык, немере чөбөрөгө эле ушинтип картайбай эле мындай ойлоп келсек, баарыбыз тең эле баягы эмеде эмес экенбиз, баарыбыз тең эле эмебизди айтып эле болуп жатабыз. Erkan aytmadı. Hadi gidelim aytmadı. Hayır, yaş bolon desek rahatlarız. Aytmanın sözü jakşı. Aytmanın oldu. Soktan al dedim. Аябай башкача болуп калыптыр го сымбат. Tügül yapsana başka soktu. Эмес турбайбы көзбөз. Молодец. Денсаулыкта болула, өмүргө uzun болсун, кыздарга окшогон, батиринде болула. Эми болду. Işığı var bir yüzde batırında bolsun деген сөздөр. Koy nikahda geçemez, köyünden de var. Тура. Sımbat, nikahda geçemez. Nikahda geçemez. Büyük degenleri abdan çok rahmat. Bu жерде tuz közü 3 kızımız geldi. Yakta gelin ballarımız geldi. Barınıza çok rahmat yol basıp. Yeni suunu geçip gelgen edi. Vasiyet adamlarımızga. Anan endi kalganlarыбызга көп сөз сүйлөбөйлү, көп сөз кереги жок. Барыңарга чоң рахмат. Шеңерге ийгилик каалайбыз. Анан болду. Энки 50 жылдыкка барды. Şu bardığımız için ayrıca A klaslarga, sporcu klaslarga bizge dele jakşı bolup atat da. Endi benim ушундай күндөр көп болсун, мындан ары 50 жыл болуп жолугуп алып, анан ошойчо токтоп калбай көп болсун жолугушуулар. Баардыгыбыз ден соолукта бололук, аманчылык болсун. Баарыбыз тең эле балдарлуу, неберелүү, чай ичүүгө убагыбыз келди, баардыгына жетиштик. Ошон үчүн чай ичип, аман эсен болуп, ден соолукта болуп, сыйлашып жүрө берели. Баардыгыбыздарга ден соолук, аманчылык, төрт көзүбүз түгөл, жолуккан сайын аман эсен жолугушуп туралы. Баардыгыбыздарга ден соолук каалайм. Баарыңардан мына мурунду сиз класс менен эмне кетип калып эле көпчүлүгүңөрдү биликтирбей, айрымыңарды тааныбай деле калыптырмын, чынын айтсам. Бир топ ойлонуп барганда тааныдым бир топторун. Ай мени таандыңбы? Урулай. Арабыздан өтүп кеткенде мында сүйлөйлү. Мындай салат болсун. Ушундай да жаграчайга чыгып отурганда жетет эле. Айла жок, алардын арбактары дагы жогорчу. Аларды эстеп коюп биздин үйгө. Эми ушул жакшынакайдын майрамдын алып кыргыздын дебейин, жалпы мусулман калкынын майрамынын алдында турабыз. Алдыбызда дагы эң чоң милдеттүү ороз айтылат. Ошолордун баардыгын аман эсен жакшынакай тосуп өткөрүп алалы. Биринчиден, экинчиден баарыбызга ден соолук болсун. Дүйнөдө тынччылык болсун. Алла Тааламдын кырсыгынан алыс бололу. Ынтымакта, жакшылыкта менен ден соолукта жадырап жайлап кезигишип, ошентип
Gezi kaldıranlar telegram arqılı argümentin kavargandı okuyup turganda nejesin. Sen götürüp koyuyordu. Tırışı kere bu tapır. Güçlü ken. Kim? Nurcaman. Suyun ötüp ötüp sen çıkıp kalsın da. Ay beni geç bir telefonlardan bana kadar vermekle. Özümde gayet foto gençine. Ana cüzdanım var. 155 saat bir şey. Şurada. Evliliğe kızlar. Güvay. Özüm olsa köy başısın değildi. En birinci şu bizim arazdan Şamlıköy günlerinde gelindekiler. Şakımlar emes mi? Yol kardığımız için men üçün emi sokenin geçkele basa veriliyor artık şu bağırısın başı biriktirgende öyle. Çındıra, çındıra. Hangi çındıra? Kuda gelitme, kuda varam sanayip. Ne çındıra? Baş koşturup bağır başlara. Allah bilim. Ay men degen üçüncü klasta Dolgunluk gidenin Atımdır ateştir üstürgün Anındır milaktar bekenin Doğru yüzdürün cebesin Ömür yak olup gidesin Kindik kan tamızdan atacak Çalışsam güç kuvvet verirsin Öpölüp zolumun yıldızı Gülizarday bulkundu o kızım Tanılgız özgürlüğüne Kuday vergen günüken bağız jolukşatağız. Kança yıldan beri jolukşatağınlar jolukşatağız. Mına Gülmenen Gülcamal. Kança yıl oldu. Ben 15 yaşında ile gittim. Oşundan beri jolukşatağız. Oşundayla sevgisiyle daha sen. Oşundayla sevgisiyle. Suyun ötesi ottan da. Ben de 15 yaşındaydı. Oşundan beri. Tamaklı suyunu gözün sırattın da. Ya. Üstün bana kalktı içiyorsun ama. Marifan da oşundaydı. Kendiro. Oşun buna yemi dam tatıp buna büyük gibi. Nasip kıldı. Nasip kılıp şuğa jolukşatağız. Öte kuvanıştım. Benim karılarım bağırızga, asmanınız açık olsun. Şu tınçlık olsun günüde. Ar bir atenemiz, şu atenemiz, şu baldarızdan urmak sayın görüp, bak bayan bay bay içe olur, olduk da dağı olur, dövlekti, karlıklı kireyli, şundan yolumuşular bövrek olsun, yüzünüzden gürkük etmesin, yaşlık etmesin, suyu etmesin, o şunun için alıyorum. O kadar. Bizim şu Arpas'ı babalarına rahmat etsin. Благодаря им, вот мы тут все такой компанией хорошей собрались, посидели. За что суматалось? Семя, четвертый мургу. Şimdi ben soğuk, дальше, баяғы, вы еще молоды, дальнейшего процветания вам. Ошол 4 бала için bugün az koyalım. Давайте, 4 mızrağı için, 4 mızrağı İyi. Çımçı aldım betinin pomidorday kızarmay o çaldı pomidorday kızarmay o çaldı betinin hayranlığı gelaptım özüm jetledim жақсы жігіт көрініптай не көппедің бетіне Sakalı bıçalagan yok.
Кенжелер. Нұржаман. Жақсы күн болып жатыр. Біз де аябай сүйініп, қуанышта болып, ақырында еліміздің бүкіл анасы макияжы кім болып жатқан арзу. Қашқандай болып қой. Бізді деле қошып қой. Оның деле бізде 2 жыл соғысқан, 4 жыл, 3 жыл соғысқан. Бұның тұсында келгенде ана жаққа байланысты жұмыс болып қалды. Әркестік керек сондай болып қалды, менікі де сондай болып қалды. Анадан жүзінен шыдамсыздық біледі. Сүкіш тап атып. Сен қара жаным жоқ. Молодец. Мақта келіншек. Мақта келіншек. Ай, барбайын деп құлап. Жоқ айды. Буга факты мен сукаме звонтатым да, ай, сука. Барабызбы деме десек, тет яктан кылат. Барабыз сүйүнбек, барабыз деп кекират да. Ошонун баары кабыл болсун. Телеграммадан окуп калам. Сокен баяндан жакшы сүйлөйт. Шакамдан жакшы сүйлөйт, жазат да. Журналисттер да болот. Мараке коюлуп, мараке окуп, мараке ийгиликтүү өтсүн. Бүгүнкү ойлогон максаттарыбыздын баардыгы тең бир экен. Ошол максат тилектерибиздин баары орундалып, Кудай буйрса июндун аягы деп атасыңарбы, июндун аягында баарыбыз чогулгандай бололу. Иши кылып аман бололу, бар бололу. Баарыңарга тең ийгиликтерди каалайм. Бүгін екі кişinin атынан сөйлеп отыр. Қанат ішінде. Қанат бүгін келе албайды. Азыр келе албайды. 6 немедегі сөздерді қарап келек. Телеграмдағы 155 сурет кетті. Алысқы нарынан таза жұтқан таза ішсін дегенде. Олар еттен көп жауар өлі сіңірейді аны Нарында күшкетті. Үлкен уақыт екен, 16-17-ге шыққанда кескілік бөлімдесіна бірінде елгелік болды. Балық байқаға бай-байгече болып небері шықтап қалдық, барымызда. Бұл мен айтам да, ошол дүйнөдө эмнени алмаштырбайт деп, классташ алмашпайт экен. Потому что 7-ге чыккандан 16-17-ге чыкканга чейин школда окуп классташ гана болот экенбиз. Курсташ дегендер алмаша берет экен. Институттан окуйбуз, техникумдан окуйбуз турат. Бул классташ деген алмаш кыз адамдар болот экенбиз да. Ушунусу Кудай кут кылсын, аман бололу, ден соолукта бололу. Мына ушундай жашынакай 50 жылдык юбилейли майрамдайлы деп атабыз. Ушунда Кудай кут кылып, ошону майрамдайлы. Аман эсен бололу. 50 жылга чейин эчкимиз эчтик болбойлу, оорубайлы, мына канат айыгып кетсин сахарынан. Шайында айыгып кетсин, ага дагы болгон аракетибизди кылып, жакшы сөздөрүбүздү айталы, жакшы сөздөр кетет. Жакшы сөз айтылса эле жанагы айыгат адам деген. Ошол эми барыңарга ден соолук каалайм. Аманчылыкта жолугуп атканыңыз үчүн ыраазымын чындыгында. Кудай эртең аткан таңды, баткан күндү көрсөтүп турсун. Эртең менен турганда үйгө катенес айтчу, Кудай ушул күндү көрсөттү депчи. Бирок бир жагынан уже күн өтүп баратат деп, ким билет эртеңки күн эмне болот билбейбиз да. Көчөкү күн өтүп кетти. Бүгүнкү күн менен өтөт бүгүн. Кудай буйрса, Кудай буйрса жашынакай 50 жылдыкты тосуп алалы. Мына азыр 20дан ашып бишип отурабыз, бир 30-40 болуп тосуп кетели. Буйрса, буйрса. окуу
окуучулук, балалык күндөр канча мезгил, канчалаган жылдар өтсө дагы аң сезимиңде, ой туюмуңда дал ошол учурдагыдай айнектей тунук бойдон сакталып кала берет тура. Тоң районунун Бөкөнбаев айылынын чаң топурагын кечип, кубалашып, ойноп, ак бантик тагынган кыздардын чачын чоюп, ойноп жүргөн ал кездеги шок балдар азыр чоңата, таята. Өзү көпөлөктөргө окшошуп, көпөлөк кууп ойногон 5 көкүл кыздар мына мынтип чоң эне, тай эне. Gel 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 balдар кездешеличи ezilip ötkөndөрдү эстешеличи Gel 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 kızlar кездешеличи ezilip ötkөndөрдү эстешеличи Балалыктын баркынан да сезбептерибиз Балалыкка маани деле бербептерибиз Балалыктын байолугу деп келем Чоңойсок деп алга карай эңсептерибиз Gel 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 балдар кездешеличи Неме болчу ошол кезде биз бала болсок дагы, жаш болсок, кичинекей болсок дагы ушул тегерегин түздөгөнгө, планерка жасаганга, тегерегин кооруганга, баягы бизди Бете деген агайыбыз бар болчу, кол эмгектен берчү. Ошол кишинин эмеси демилгеси менен тегерете класска кылып, баягы сокмону бөлүп берген, ошо тегерете кооруп, сокмода сокконбуз. Анан кийин мында бүгүнкү күн андан бери 50 жылда эл жаңы, 100 жылда 100 жер жаңы дейт. Баягы 50 жылда эл жаңы эмес, биз 2 кылымды 20-чы кылымда окуп турубуз да, окуп бүтүп турубуз. Азыр 21-чи кылым. Мен эми баягы ушундай 2 кылымда тең жашап эметип атканыма аябай сыймыктанам, кубанам. Классташтарыбыз Biz klasta 41-42 bala okuganбыз. Бүткөндө 39-40 бала бүттүк. Эми азыр суюлуп отуруп, аз эле калдык. Эми Кудай мыйзам эме закон ченеме болот экен да. Өтүп кеткендер көп болду. Аларга ар дайым эскерүү кылып, таазим кылып турабыз, Куран окутуп турабыз. Анан кийин бул жерде биздин биринчи мугалим Какен эжей, Сару агай, Бет агай, директорубуз ошол кезде Акматов Шаршембек агай бияка келгенде. Тиги биринчи класстан эметкенде Айтикеев агайыбыз болчу. Биринчи класстан Айтикеев агай директор болчу ошол школдо. Ушу мектепти босогосун аттап кирип, ушу биз кирип атканда Максим Горький атындагы мектеп эле 73-жылы анда эски мектепте окучу элек. Ошол мектептин босогосун аттап раматтылык болуп кетти. Эжебиз, биринчи Какел эжебиз, Жайлообаева Какел деген эжебиз бар эле. Ошонун колуна кирип, эң биринчи А деген тамганы ошол эжеден тааныдык эле.
Анан ушул жаркыраган мектептин залына 1969-жылы 6-класстан келдик. Ошол кезде балдарыбыз ал кезде бир класс толтура элек, эми турмуш деген ушул экен. Бир топ балдарыбыз өтүп кетти. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дейт. Жаткан жерлер жайлуу болсун. Эжебиз кетип калды. Эжебиз абдан жакшы. Ушу бизди оозубузду А деген тамганы салып, ошо 4-класс болгу чакты бизге бүт баардык нерсени үйрөткөн ушу Какел эжебизге абдан чоң ыраазыбыз. Бизди эң эле ушу түз жолго салып, келечегибизди түздөгөн көрсө ушул Какел эжебиз экен. Какел эжебиздин жаткан жери жайлуу болсун. Анан эми мектеп тууралуу айтсак, бул мектепке келгенде эң эле жаңы бүткөндө 69-жылы келдик. Ал кезде моундай площадкалар тыштагында бак, загородка дегендери жок эле. Азыр жакшы, баары жакшы болуп калыптыр. Эми баары өсүш бар экен ушу мектебибизге. Ушу биз эми 50 жылда болуптур. Балдар кыздарыбыздын баары өзгөрүп, биздин класс абдан жакшы, ынтымактуу. Анан бул кайда болсо ушу мектепте окуу болобу, кандай тармакта болот, ушу алда жүргөн мектеп класс элек да. Мектебим, сагынамын мен сени. 50 жыл өтүп кетсе да, эңсеп бүгүн мен келдим дегендей биз ушул Максим Горький атындагы орто мектепте азыр Жолоочу Атмышбаев мектеби болду. Биз ушул мектепти окуганбыз. Биздин класста 44 окуучу окудук. Баары балдардын кыздардын баары жакшы окушчу. Мектептеги коомдук иштерге жакшы активдүү катышчубуз. Анан кийин 8-классты бүтүшүп, көпчүлүк балдар кыздарыбыз техникумга, училищага кетишти. Ушу бизге берген мугалимдердин терең билиминен, жакшы тарбиясынан 10-А классты 73-жылы бүтүрүп, көпчүлүк окуучу кыздар балдарыбыз жогорку билимдүү окуу жайларга өтүштү. Азыр болсо ошол мугалимдердин жакшы тарбиясын, билимин алган үчүн көпчүлүк окуучу кыздарыбыз жакшы кызматтарда иштешет. Азыр баарыбыз кутман кадрлуу карыялардын кошулуп, небере, чөбөрө жетелеген тайыны таята болдук, нускалуу бай иче болдук дегендей. Анан азыр болсо биздин классыбызда 29 балдар кыздар барбыз. 10 бала, 19 кыз барбыз. Көптөгөн балдарыбыз ушу дүйнөдөн кайтып кетишти. Ошол дүйнөдөн кайткан балдарыбыздын жаткан жерлери жайлуу болсун, топурагы торко болсун, бейишине насип этсин. Ал классташтарыбыздын элеси жүрөгүбүздө сакталат.
мектепке келгенде бизди Сыдыков Бектемир агай, Бет агай дечү элек. Ошол киши жетектеди. Анан Бет агай дагы математикадан сабак берди. Ушундай аделе мынтип балдарды уруша бербеген, акырын айтып, тартипке салып, баардык жумуштарды алдап баарыбызды ар кандай коомдук иштердин баарына катыштырып жүргөн агайыбыз. Математикадан дагы бизди ушундай так эсептеп, жакшы окуганга, башка сабактарды жакшы окуганга аябай жардам берген. Ошол кездеги мектептин директору биздин агайыбыз бар эле. Акматов агай ошо биздин ушул мектепке келгенде директор болду. Бизге кыргыз тили адабияттан сабак берди ал киши. Анан кийин кыргыз тили адабияттан Узакбаева Үпөл деген эжеке сабак берди. Анан орус тили адабияттан Жидебаев Жумакожо, биздин Жидебаева Гүлнаранын папасы орус тилден сабак берди. Анан Асаналиева Бейшакан деген эжекебиз бар эле. Баарыбыз ушундай строгий, аябай катуу эже эле. Баарыбыз коркот элек ал эжеден. Анан кыздар комитети да болчу. Кыздар кыймылдабай коркот элек. Ал киши биологиядан сабак берчи. Ал мынтип ордунан туруп урушчу да эмес, бир көз караш менен карап койсо баарыбыз тыптынч отуруп калар элек. Андан кийинки Гүмөшова Акен деген химиядан берген бир кичинекей эжебиз бар эле. Ада химиядан Менделеевдин таблицасын жаттатып бизди аябай окутуп, ошол эч кандай китептин кереги жок. Ушу таблицаны карап турсаңар эле элементтердин баарын изучать этип айтып бересиңер деп үйрөттү да. Андан кийин Борбашев Шапый деген агайыбыз тарыхтан, коом таануудан берчи. Анан ушул агайдын байбичеси бизге сабак берип калды. Кыргыз тилден берип калды, ортодо берди. Анан Бексултанов Сару агай математикадан берди. Бул киши дагы аябай математиканы аябай күчтүү окутту бизге. Бул деген высший математиканын элементтери, муну жаттагыла деп окутат эле агайыбыз. Анан Басеркеев Мурат деген агайыбыз тарыхтан берди. Бул киши да аябай күчтүү, тарыхты аябай жакшы окуткан киши болду да. Аябай жакшы сүйлөп берчи бизге. Андан кийин Асанбеков Асек деген агай, Бет агайдан кийин бизге биртке класс жетекчи болду. Анан математикадан берди. Анан бул агай комсомол комитетинин жетекчиси. Ошол убакта мугалимдерди байкасак, эмгеги ушунчалык татыктуу. Мугалимдерибиз өзүнүн мугалимдик достойну эмесин дагы ушунчалык барктуу, маанилүү кылып бизге тарбия беришкен экен. Биз аларды көрүп, мугалимди көргөндө биз өзүбүздүн ата энеден кийинки мугалимибизди түздөлүп, алардын ар бир оозунан чыккан сөздөрүн угуп, биз ошол менен жашадык, биз тарбияны ушундай алдык. Анан ошол убакта мектепте окуганда жанагы илим билимге берилгенге программада билинип билинбей биздин окуучуларга алган күчтүү программа болуптур. Биз октябрят болдук. Анан пионерге өттүк, андан комсомол, анан кийин баягы партия болду да, бир партия. Мисалы үчүн октябряттан пионерге өтүп атканда бизге жөн эле баягы уга келгенде галстукту мойнубузга байланган жокпуз. Биз ошол убакта мектептеги балдардын ар биринин жетиш, катышы, жүрүм турубу бардык жагынан карап, биринчи этапта анан баягы алдыңкы окуучуларга галстук байлачу. Андан кийин анан экинчи этабында ошол бизден галстукка жетпей, байланбай калган балдар намыскө үйлөнүп, сабакты окушуп, тартипке келишип, анан экинчи этапта бардык класс боюнча баарыбыз пионерге өттүк. Андан кийин анан пионерде өткөндөн кийинки баягы комсомолго өтүп, бул комсомолго өтүү деген ал кездеги жаштардын жүрөгүндөгү эң бир кыйын толкундана турган мезгил. Себеби комсомолдор эмнени гана жасаган жок. Комсомолдор аябай көп жумуш аткарчу ал убакта. Анан биз комсомолго өтүп атканда комсомолдун өзүнүн жакшынакай уставы бар эле. Баягы турмушта алып жүрүү эң сонун жазылган уставда. Анын баарын биз окудук. Ошол уставда жүргөндөй болуп биз өзүбүздү даярдап, анан комсомолго өтө баштадык.
ошо комсомолго өткөндө деле баягы биринчи этап, экинчи этап болуп баягы алдыңкы окуучулар, отличниктер, ударниктер, жүрүм туруму жакшы, алар баягы биринчи комсомолго өтчү. Жолдоштор, пока ушунда калгандарга бербейм, не заслужили еще. Болду, эп колча толушуларга төртөөлө мына. Кымбаттуу классташтарыма куттуктап айтып коеюн. Бүгүн классташтар, кымбаттуу классташтар, ушинтип бат эле мына 50 жыл өтүп кетиптир. Ушу 50 жылдык мааракеңер менен куттуктаймын баарыңарды. Баарыбыз ушу колубуздагы кызыл гүлдөрдөй болуп, ар дайым жадырап жайнап жүрө берелик. Барды башка себептер менен алыс жерде болгондуктан, шаарда болгондуктан, жумуш иштеп аткандыктан, бүгүн жумуш күн болгондуктан келе албай калышты. Биз ушунчалык жолукканыбызга сүйүнүп отурабыз. Жана деле мен айтып кеттим. Биз биринчи жолу көп жылдан кийин жолукканда энесин көргөн баладай болуп, сүйүнүп, кучакташып, айтарга сөз таппай, мындайча айтканда чөкөтаандай болуп, бирибиздин сөзүбүздү баарыбыз эле сүйлөп атабыз. Бири-бирибиздин сөзүбүздү бирөө уккан бар, бирөө укпаган бар, бирок эки-экиден болуп алышып эле ушундай толкундаруу менен, бир сагынышуу менен сүйлөшүп аттык. Анан эми биз бүгүн классыбызга келдик, мектебибизге келдик. Мектебибиз ушу 50 жыл өтүп кетсе дагы мен үчүн, мисалы үчүн, ушундай мектебимди жакшы көрөм, классымды жакшы көрөм. 10-А класс деген класс. Бул биз үчүн өзүнчө эле мындайча айтканда пир да. Биз окуп жүргөндө ошо 10 класс бар эле. Ошонун ичинен 10-А класс баардык жагынан, окуу жагынан отличниктерибиз, ударниктерибиз, эркек балдарыбыз дагы отличник, ударник болуп окушкан. Анан ушул 4 класстын ичинен биздин кыздар, балдар баардык жакынан жакшынакай жетишкендикте болушту. Бул маданий массалык жумуштарда дагы жакшынакай катышып жүрдүк. Ал эмес ошол кезде 6-күнү бизди сельхозработага деп коет го. Ошондой жакка алып барышчу эле таш терчүбүз, чөптөрдү жыйначубуз, арк чапчубуз, ошондой жумуштар. Жайнаган чырганар
элешкен, эчтекени билбеген балдар эле, кыздар эле мына бүгүн мынтип 70ке келип 50 жылдык белгилеп отурушат. Торколо тойлору кут болсун, Балпайган байбиче болсун, небере күткөн, чөбөрө күткөн, ошолордун жакшылыктарын көргөн байбичелерден болсун. Ошо классташтарды, жолдошумдун классташтарын баарын куттуктайм. Кут болсун, дайыма жүргөн жерлери жакшылыктар, тойлор болсун, жакшылыктын үстүндө эле жүрүшсүн. Кудайым ден соолук берсин, баарыңарга ден соолук берсин. Ден соолуктар жакшыбы, Бурул кандайсың? Жунушба Бурул, сен кандайсың? Сокен, сен кандайсың? Ушул гүлүңдү мага берип койчу я. Чоң рахмат. Кандай сонун көрүнүш. Сонунбу? Ар бир күн, ар бир саатка окшогон жери жок. Эсте ушунчалык өмүр бою көз алдыбызда элестетип, ар бир сөзүбүздө. Сокенем, туруп тартып койчу, ушуну эле. Продолжение кыла бер мынтип эле. Мен отура кылайын. Кудайым ушуну Кудай кут кылсын. Ушул Кыргызстандын кооз жерлеринде жүрөбүз. Ушул биз ушул Кыргызстандын кооз жерлери менен сыйлыктан алабыз. Ушуларды күн болуп көрмөйт. Мактап сактаганга жараша сактай билсек экен. Ой, кандайсың аде? Жакшыбы? Кайка алып келдиң сен? Токой аралап келдим мен. Ай, молодец десең. Бу жаңы тигилген токойдон өтүп мен ийине жалбырактуу токойду дагы ар үстүнө чыгып жыттап. Bağlaş gerek. Nükusten arka çek. Varam. Ay. Saçkan kanyağı var mı? Yönetimde bu pas bölgede ben Liboy'da yapacaktım. 2 metre oruklar tozup dursa da vurcumda. Buraya çok konatta karakolun orukların ilaççıydı. Abro pas menede yaparsın. Ben basam şimdi. Yok götürme. Bilet de ben kaydan çıkarım da bilet de ben. 150. Akıl gerek. Bunlar da al samı çapkanlar süleşmeyiz. Bu uçak pas bölgede ben Бала кездеги оюн-карак, тентек күндөрдү кубануу менен эскеришсе, кайтып кеткендерди да эскеришти. Көпчүлүгү бирин-бири көп жылдар бою көрүшкөн эмес. Кымбаттуу классташтарым, 50 жылдык мааракеңер кут болсун. Баарыңар ден соолукта болуп, үй бүлөңөр менен бактылуу талайлуу болгула. Биз ушул мектепте 10 жыл бирге окудук. Ушул бизди окуткан мугалимдерибизге көптөн көп рахмат айтам. Анткени бизди мугалимдерибиздин темирдей катуу тартибинен биз ушунчалык тартиптүү болуп чоңоюп турбуз. 10 класста бүткөм. 7 балам бар, 22 неберем бар, 4 чөбөрөм бар. Кудайга шүгүр.